Базар Коргондо дыйкандар эккен күрүүчүн толугу менен оруп жыйнап бүтүштү. 1 гектар жерге шал эккен дыйкан Искандар Оморов да быйыл ойдогудай түшүм алганга кубанычта. Дыйкандардын түшүмү аталган аймактагы 13 ак чубазда кургатылып, андан соң күрүшкө айланат. Сапаттуу продукция алыш үчүн ишкерлер чет жактан атайын акыркы үлгүдөгү жабдыктарды алып келишкен. Өндүрүлгөн күрүч 1 килограммы 150 сомго чейин сатылууда. Дыйкандар мындай алып келип төгөт алдыларына. Анан салып кургагандан кийин ак жубаздан чыгат. Бул күрүчтөрчү. Şu görüp turganılar elderdiki, dıykandardıkı. Kilogramına 1,5 somdan төлөйт. 4 sutka, 5 sutka turat da kilogramına 1 somdan, 1,5 somdan төлөйt. Gelecek planlar dağı bu işxananı kengeytүү dağı. Hazır Өчүттө турат дагы шулкаларды курсакпы деген ой бар. Ак жубаздарда дыйкандарга жеңилдик болуш үчүн шалынын килограммын 1,5 сомдон актап жатышат. Заманбап технологиядагы жабдыктарда продукция көп майдаланбай жана маңызын да жакшы сактап калат. Анан ошо шалдын негизинде биз мынабу сушилка кылдык, көрдүңөр мына сушилка. Анан башында мына кичинекей ак жубаз бар эле, буну чоңойттук. Бирок ушу канча чоңойтсок ham эл кезекке туруп атат да. Эл кыйналып атат, жетишпей атат, өчүрүп болуп кетет да, мына көрүп атасыңар. Ошону эми биз дагы эле чоңойтурушубуз керек экен, шалын эгиш керек экен, бирок шалдан башка нерсе каптабай калды бизде. Пахталар көрүп атасыңар, бир окшобой атат, акчасы арзан болуп атат. Şu эл şu толка шал менен болуп калды. Шал эгет, арзан болсо дагы, кымбат болсо да şu шалы үйрөнүп калды. Базар Коргондун Сейдиккум айылында быйыл 650 гектар жерге шал эгилген. Дыйкандар өндүргөн продукциясын чет жакка чыгаруу үчүн атайын кластердик чынжырчыга кошулуу аракеттерин баштады. Ишке ашса, анда өндүргөн продукцияны чет өлкөгө чыгарууга жол ачылат. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Надишев, ЛТР, Жалал Абад облусу.